Үңкүртөдөгү телерадио сигналдарын таратуучу станцияга байланыштуу өкмөттүн протоколу бүдөмүк ойлорго түрттү. Кечээ Аксы районундагы Кирбен шаардык кеңеши дагы антенналарды башка аймакка көчүрүү үчүн жер бөлүп берүү маселеси жазылган өкмөттүн протоколун колдогон эмес. Оппозиция муну кыргыз өкмөтүнүн чыккынчылыгы катары баалап, премьер-министрдин Үңкүртоону Өзбекстанга өткөрүп берүү аракети катары сыпаттады. Эл үнү саясий кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров аткаруу бийлигинин бул кадамын сынга алды. Сарыйым кече барып туруп ал жерге. Мен элдин көзүнчө айта албайм. Жашыруун нерселер бар деп кеткенде, жыйын бүткөндө, элди курултай бүткөндөн кийин акырын жергиликтүү кеңештерге айтыптыр. Аксы районундагы Уңгартоосунун чокусундагы Өзбекстанга таандык жерлери биздин телекоммуникация, телевышка, радиостанциялардын бардыгын чыгаруу боюнча жер бөлүп берилди. То есть биздин жерди Өзбекстанга өткөрүп бергиле деген сөз. А депутаттар, райкеңештин депутаттары бир добуштан бирөө да кабыл албай чыгып кетти. Ал өкмөттүн токтому номеру айтып коеюн. 2015 жылдын 11 ноябрындагы кыргыз өкмөтүнүн 117-18 сандуу токтому протокол. Жергиликтүү эл менен оппозиция өкүлдөрү учурда өзбек аскерлери турган аймак менен Үңкүртоону Кыргызстандын тарыхый жери экенин айтышууда. Ал эми расмийлер ал жерлер тактала элек талаштуу аймак деп келишет. Үңкүртөө боюнча өз пикирлерин билдирүү үчүн бүгүн жогорку кеңештин алдына коомдук активисттер менен Кыргыз чоролору бирикмесинин мүчөлөрү дагы чыгышты. Замир Көчөрбаев баштаган чоролор өкмөт башчыга кайрылуу жасап, бийликтегилерге бир катар талаптарды дагы коюшту. Уңгартоо боюнча биз мына 2013 жылы дагы эсиңиздерде болсо, алар вертолет менен келип база алышкан. 2013 жылы октябрда. Өзбекстан тарап. Мына 2013 жылы 2 октябрда биз элчиликке келип, Өзбек элчилигине келип, ал жерде нааразычылык акциясын өткүзүп, Ислам Абдугамишке моминтип кайрылуу жөнөткөнбүз. Биздин жергиликтүү чоролор, Аксынын чоролору ошол жерге 5 машина менен чыгып барып, аларды кеткиле дегенде талаптарын коюшкан. Бир жумадан кийин алар вертолет менен өзүнүн куралдуу күчтөрүн алып чыгып кетишкен. 2013 жылы кайталанган маселе мына бүгүн дагы кайталанып атат. Бүгүн ошол жергиликтүү элдин, ошол жергиликтүү депутаттардын айтышында жанагы Сары булак участогун басып алганын себеби бул ультиматум коюп атат биздин өкмөткө. Тез аранын ичинде Уңгартоосун бошотуп бергиле. Бошотуп берсеңер биз Алабукка Кербен жана автожолун ачып беребиз деген ультиматумдун негизинде туруп атыптыр бүгүнкү күндө. Алар өзбек тарап айтып атат, Уңгартоо биздик тоо, бул башынан биздик болуп келген, биз Кыргызстанга арендага, ижарага берип келгенбиз деп атат. Өз кезегинде Үңкүртөө боюнча өкмөт дагы бир нече жолу билдирүү таратып, жыйындагы кылганга жетишти. Алар телерадио сигналдарын таратуучу станцияны көчүрүү демилгеси маалыматтык коопсуздукка байланыштуу дешүүдө. Ал эми Аксынын тургундары Кыргыз өкмөтүнүн сунушуна каршы. Алардын бири Асан Турсункулов. Ал аталган тоо үчүн Аксынын ар бир жараны Үңкүртоого айланууга даяр дейт. Эгер Уңгартоону Өзбекстан алам десе, ар бир Аксынын атулу, ар бир жигит Уңгартоого айланат. Мына ошол жерде согуш болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн этият болуп, бардык маалыматтар так жана дайын элге жетсин, элдин ар бири билгендей болсун. Мен силерден суранам. Анан биз аксылыктар өзүнүн жери үчүн турабыз. Аксы эли үзөңгү кууш үчүн жанын берген. Аксы эли үзөң куушту билбей туруп, ал жер кандай экенин билбей туруп өлгөн жигиттер. Биздин Аксы жери үчүн ар бир аксылык жан берүүгө даяр. Аксылыктар менен азилдешкенге болбойт. Ал акыйкат эл дайыма акыйкаттык менен жүргөн. Биз дайыма чындыкты гана сүйөбүз, адилеттүүлүктү гана сүйөбүз. Бүгүн премьер-министр болобу, президент болобу, бизге аныгын айтсын, кандай болгонун. Оппозиция болсо 6 жылдын ичинде Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен бир дагы жолу жолугуша албаган кыргыз бийлиги чек ара маселесин чече албайт дешүүдө. Ошондуктан ортомчу катары Орусияга кайрылып, абалды жөнгө салуу керектигин сунушташат. Бекназаров маселенин чечилиш жолун дал ушундай көрүп жатканын жашырган жок. Биз ошо Одукманын башчысына Путинге кайрылсак, ошол жерден да заставка таап, эмне үчүн Путинге кайрыласыңар дейт. Кээ бир адамдар. Кимге кайрылабыз анан? Биз Одукманын мүчөсүбүз. Одукманын уставына жараша, Одукманын мүчөсү болгон мамлекеттин территориясына сырттан күч келсе, немедленно коргоого алат. Биз ошондуктан Путинге кайрылып атабыз. Одукманын мүчөсү Кыргызстанга
Odukkanın müçesi emas memleketin gücü basıp geldi. Jardam bergile деп атат. Жонго салгыла деп атат. Бул мыйзам чегиндеги сөз. Одукканын устабы ошондой, биз ошого член болгондо биз кол койгонбуз. Ошон үчүн акча төлөйбүз. Оппозиция өкмөттүн 2015 жылдын 11 ноябрындагы протоколун Үңкүр тоону Өзбекстанга өткөрүү максатын көздөйт дешүүдө. Ал эми өкмөт ал протоколдун максаты башкада болгонун айтып ишендирүүдө. Буга чейин 18 мартта Өзбекстандын аскерлери такталбаган аймакка кирип, аскер техникаларын жайгаштырып алган. Арадан 6 күн өтсө да абал өзгөрө элек. Бакыт Төрөгелди уулу, Марал радиосу.